Эмне үчүн бизге ударениени билип алуу абдан маанилүү? Себеби жогоруда айткандай кыргыз тилинде жок, ал эми орус тилинде болсо ударение может изменить значение слова. Орус тилинде ударение басым сөздүн маанисин өзгөртүшү мүмкүн экен. Мисалга алсак, дорога о тамгасына түшкөн учурда ударение жол деген сөз болот кыргызча. А эгерде дорога десек, а тамгасына түшкөн учурда кымбат дегенди билдирет. Мука басым а тамгасына түшкөндө ун деген сөздү билдирсе, мука у тамгасына түшкөндө азап дегенди билгизет экен. Потом басым о тамгасына экинчи о тамгасына түшкөндө анан деген сөздү билгизсе, потом биринчи о тамгасына түшкөндө тер менен деген сөздү билгизет экен. Потом от слова пот тер деген сөз менен сөздөн түзүлгөн. Бул потом деген сөздүн, тер деген сөздүн бир формасы. Эмне менен? Тер менен дегенди билгизет экен. Эми бул сөздөрдүн айтылышында басым абдан маанилүү деп айтпадыкпы жогоруда? Ошого карата бул негизги бир нече эрежени эсибизге тутуп алалы. Себеби бул биздин так айтышыбызга, туура айтышыбызга абдан жардам берет. Биринчи эреже: о тамгасы в безударном положении читается как а. О тамгасы в безударном положении читается как а. Мисалы: окно ударение могу кийинки ого түшүп атат дагы. Окно деп биринчи о а деп окулат экен. Хорошо ударение акыркы ого түшүп атат дагы. Биринчи жана экинчи муундагы о тамгалары а деп окулат. Ошондой эле сторона бул жерде басым а тамгасына түшүп атат дагы. Алдыңкы эки о тамгалары а деп окулуп атат. Сторона. Сторон. Бул сөздө ударение басым акыркы ого түшүп атат дагы. Биринчи турган о а деп окулуп атат. Сторон. Өзүңүздөр байкагандай орус тилинде ударение сөздө бир жерге бекитилген эмес, бир муунга бекитилген эмес. Алар ар кайсы муунда болушу мүмкүн. Сөздүн биринчи муунунда, экинчи, үчүнчү муунда болушу мүмкүн. Мисалы вот сторона и сторон. Сторона дегенде акыркы муунга түшүп атса, ошол эле сөздүн бир формасында сторон деп экинчи муунга түшүп атат. Экинчи эрежебиз: буква я в безударном положении читается как и. Я тамгасы басымсыз учурларда, басым түшпөгөн учурда и сыяктуу окулат. Кыскача, кичине кыскараак болуп, иге окшош болуп окулат экен. Мисалы: рябина деп жазылып турат. Биз окуганда рябина деп я тамгасын иге окшоштуруп кыскача айтып окуйт экенбиз. Травяной. Бул жерде травяной деп жазылып турат. А бул сөз трава, чөп деген сөздөн түзүлгөн дагы. Бул травяной чөптөн жасалган, чөптүү деген маанини берип, бул учурда о тамгасына түшүп ударение, яны биз кыскача травяной деп окуйт экенбиз.